Жогорку кеңештин Нарын каскадынын курулушу Кыргызстан Русгидрого карыз болгон 37 миллион доллар, ортодон чыгалган чехтердин Liglas компаниясы. Аз убакыттын ичинде чубактын кунундай чуалып кеткен бул иш акыры эл аралык арбитраждык сотко чейин жетти. Кыргызстан 37 миллион доллар карыз экенин мойнуна алат. Бирок башка инвесторлор келгенче күтө тургула десе Русгидро көгөрүп болбой жатат. Алмайдын бермеyi бар дегенде 37 миллион доллар көп карыздын бири болуп кыргыз элинин мойнуна жүктөлөт. Маселе ошол акча кайда жумшалгандыгында болуп жатпайбы? Убагында депутаттык комиссия Нарын дарыясынын жээгине салынган имараттарды, сатылып алынган эмеректерди баалап, бул жерге 37 миллион доллар сарпталбагандыгын аныктап чыгышкан. Бирок эмнегедир эсеп палатасы текшербей, башкы прокуратура кылмыш ишин козгобой койгон. Мына ушундан улам Русгидронун акчасын өнүгөнгө жогорку кызматты ээлеп тургандар аралашкан десек болчудай. Жаратылыш Кыргызстанга ГЭС курууга жакшы шарт түзүп берген. Аскалардагы мөңгүдөн эриген суу эки жагы бийик зоо болгон капчыгай аркылуу шар агып түшөт. Өнүккөн өлкөлөр ГЭС салууда дарыяларды ары бери буруп, суу агызуу үчүн аң казып, дөң салып, ири суммадагы чыгымдарды тартышат экен. Бул жагынан алганда ГЭС салам деген инвесторлор ар дайым Кыргызстандын жаратылышына кызыгып келишкен. Кыргызстан алгачкы ГЭС салуу укугун башкага эмес, стратегиялык өнөктөшү Орусия Федерациясына берди. Русгидро компаниясы менен Кыргызстандын ортосунда биргелешкен жогорку Нарын каскады ачык акционердик кому түзүлүп, компаниянын акциясы 50%дан тең экиге бөлүнүп, эки тараптан 5тен мүчө кирди. Ошентип Нарын дарыясынын башына 240 мегаватт электр энергиясын өндүрүүчү, жүздөгөн адамды жумуш менен камсыз кылуучу ГЭС курула баштады. Курулуш иши башталганда Нарын облусуна жүздөй боз ити килип, Русгидронун жетекчилиги келген. Салтанаттуу ачылышка катышкан Алмазбек Атамбаев баары шар болот деген эле. Честно говоря, я выбирал этот день, потому что это Шаршемби, я Шаршенович, сын среды, Шаргүн. Бирок Атамбаев айтканда иш шар жүрүп кеткен жок. Курулуш бир нече ай гүрүлдөп бары эле токтоп калды. Жергиликтүү жетекчилер жер маселесин чечпей жатат деген ар түрдүү шылтоо болуп жатып эле, Русгидро аягына чыкпайт экен деп туруп келишим бир тараптуу үзүлүп, жогорку кеңеш денонсация кылып салды. Соглашение с Россией, во-первых, я считаю, мы абсолютно правильно сделали, что разорвали. Потому что я сам убедился, и в этом убедился и президент России, что российские компании абсолютно не собирались достраивать и верхний Нарынский каскад. Орус бийлиги болсо Кыргызстандын мындай кадамы аягына чейин түшүнүксүз болуп калганын билдиришти. Ошондо Россиянын президентинин пресс катчысы Песков расмий билдирүү жасатты. Орустар баягы мындай кыргыздар жылкы тээп, жылаан чакпай эле келишимди бузуп койду. Биз келишимди бузууга биз кызыктар эмеспиз Россия тарап. Биз акчабыз бар, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Болор иш болду, боёсу канды деп отурсак эле Орусиянын Русгидро компаниясы жогорку Нарын каскадынын курулуш иштерине 37 миллион доллар сарпталганын, эми аны кыргыз өкмөтү кайтарып бериш керектигин айтып чыкты. Мына ошондо бул сумма каяка кеткен деген логикалык суроо туулду. Суроого жооп издеген депутаттар атайын комиссия түзүп текшерүүгө киришти. Нарынга барып 37 миллион долларга эмне курулганын көрүп да келишти. Кышында барып ошонун ичинин бардыгын карап чыгып изилдегенде ошо 37 миллион доллардын 3төн 2си урдалганы анык болду да. ТЭЦтен тарых музейинен кандай ыкма менен акча урдалса, жогорку Нарын каскадын курууда дагы тага ошол эле ыкма колдонулган дейт эл өкүлү. Бардык нерсени жөн эле кымбаттачкан. Стол алса 5 эсе, жана обогреватель жылыткыч алса 6 эсе, бир жана козловой кран деп коет, аны 1,5 эсе. Контейнерден турган турак жай эң жогорку баасы 250 гана доллар болот экен. А 1300 доллар квадратный метр деген бул азыркы мына заңгыраган элитный үйлөр, ошолордун аябай эң мыкты ремонт кылып, под ключ бергенде 1300 квадратный метр чыгат. Көрдүңүздөрбү, алар кандай өз билгенин кылышкан да. Депутаттык комиссия текшерүү иштеринин жыйынтыгын башкы прокуратурага жана эсеп палатасына беришкен. Бирок мыйзам бузуулар оркоюп көрүнүп турса дагы эч кандай кылмыш иши козголгон эмес. Эсеп палатасы мыйзам боюнча 50% акциясы башка бирөөнүкү болгон мекемени текшере албай тургандыгын айтса, башкы прокуратура эсеп палатасына шылтап туруп алды. Мына ушундан улам бул иштин башында бийликтин жогорку эшелонунда отурган адамдардын катыштыгы бар экени билинип калды. Аны карап турат, канча ошондо ГКМ карап турган, ошону прокуратура карап турган, баары карап турганда, бирок баары жешкен. Бул деген үстүнөн команда түштөгөн. Ишенип туруп бөлүшкөн, ишенип туруп команда түшкөндө жешкен.
$37 миллион доллаган Русгидроны Алмазбек Атамбаев үрөөнчө китке салыштырды. Буларды ажылдатып үрдүрө бербей акчасын кийинки келген инвесторлордун эсебинен бериш керек дегенде сахнага Чехиянын Liglas Trading деген компаниясы чыга келди. Келгенде да жөн келбей, жогорку нарын каскадынан сырткары 10 чакан ГЭС курабыз. Таштандыны кайра иштете турган завод курабыз деп чыгышты. Ошондогу өкмөт башчы Сапар Исаков өзү ортомчу болуп, Чехия менен Кыргызстандын президенттери жолукканда бул маселе жогорку деңгээлде чечилгенин айтты. Журналисттер менен жарандык коомдун өкүлдөрү ГЭС курат элек деп кайдан жайдан чыга калган Liglas Trading'тин таржымалын иликтөөгө алышты. Мурда бир нече өлкөгө ГЭС курганбыз деген компания тууралуу интернеттен эч нерсе табылган жок. Расмий сайты жабык болгону ого бетер күмөн ойлорду күчөттү. Чехиядан Liglastын кеңсесин издеген журналисттер каралбай жата берип, жели басып кеткен имаратка туш болушту. Көрсө бул компания ГЭС курбай эле айне кидиштерди, чопо карапаларды жана аяз атына тийиштүү мончок шуруларды өндүрчү экен. Кийинчерээк банкрот да болуп калыптыр. Бирок Liglas Trading компаниясынын кожоюндары бул жерде курулай каралуу болуп жатканын айтып, Бишкекке келип маалымат жыйындагы беришти. Алмазбек Атамбаев чех ишкерлерин жеке колдоого алып, жакында Русгидрого карыз болгон $37 миллион ушулар берет деди. После того, как собрание акционеров энергохолдинга 4 августа утвердит это соглашение, в течение месяца после этого чехи должны будут заплатить долг $37 миллионов Русгидро, чтобы вот это гавканье со стороны Русгидро закрыть. Бирок бир ай бат эле өтүп, кыргыз бийлиги мактаган Liglas компаниясы Русгидрого карыз $37 миллион төлөгөн жок. Жарандык коомдун оппозиция өкүлдөрүнүн кысымы менен өкмөт бул чех компаниясы менен келишимди үзгөнгө аргасыз болду. Ошентип ал бийлик да кетти. Бирок Орусияга карыз $37 миллион ошол бойдон турат. Жакында эле Русгидро бул карызды өндүрүп берүүнү суранып, эл аралык арбитраждык сотко кайрылганы белгилүү болду. Нарын гидрокаскадынын курулушу боюнча кандай жаңылыктар бар? Русгидро ушул сотко берди деп атат. Эгер соттон утулуп калса кимдер төлөйт бул акчаны? Биз айтып атабыз, международный аудит кылалы деп, аларга Русгидро тарабы макул болбой турат бүгүнкү күндө, бирок сотко бара турган болсок, бул сөзсүз түрдө баары мындай сумманы аныкташ үчүн ошол аудит боло турган иш болуп турат да. Депутат Алмамет Шыкмаматовдун айтымында эл аралык аудит жалдоонун кереги жок. Анткени биз баары бир Русгидрого болгон $37 миллион пайызы менен төлөшүбүз керек. Эл аралык аудитор шайлап келели. Ал $1 миллион келбейт. $1 миллион жалдап эл аралык аудиторду алып келебиз. Ал текшерип туруп деле, ушу биз айткандай айтат, ал эми мындай асмандагы нерсени айтпайт да. Плоскоупсу $600 болсо $600 экен деп эле алар деле айтат да. Бир нече жылдан бери Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс комитетин жетектеп келе жаткан депутат Кожобек Рыспаевдин айтымында, Кыргызстандын Русгидрого карыз болгон $37 миллион бул деңиздеги тамчыга барабар. Себеби Кыргызстандын сырткы карызынын эң чоң бөлүгү так ушул энергетика тармагына алынган. 1 миллиард 600 миллиондон ашык суммадагы өлчөмдөгү акча доллар менен. Бул энергия сектор тармагында бүгүн. Мына өзүңөргө белгилүү болгон эле чыры көп ТЭЦ $386 миллион. Бул бир. Анын еще убактысы келгенде проценти бар. Андан тышкары Датка Кемин линиясы подстанциясы менен, эки подстанциясы менен 600 километр чубалгысы менен бул дагы $600 миллион. Өкөлө почти 1 миллиардга чамалап баратат да. Андан тышкары Токтогул кесине келген 1-2, 3 фаза ушундай бизде акчалар бар, жана акчалар каралып атат да. Бирок жогоруда аталган долбоорлордун бардыгы таза аткарылып, карызга алынган каражаттар өз максатында колдонулган деп айтканга да болбой калды. Алыс кетпей эле ТЭЦти модернизациялоону алсак, эки өкмөт башчы жана энергетика тармагын жетектеген адамдар камакта отурушат. Кийинки кезек түндүк менен түштүктү байланыштырган Датка Кемин электр энергиясын өткөрүү линиясынын долбоорунун аткарылышына да келип жетти окшойт. Бул дагы келечекте комиссия түзүлүп, ошол действительно ушунча акчага турдубу, же турган жокпу деген маселе бул дагы турат да, очередте турат, чынын айтканда.
бул да бир чоң тармак. Мындай ири суммадагы коррупциялык иштер Акаевдин, Бакиевдин учурунда деле болуп келген. Бирок ал учурда жарандык коо мынчалык активдүү болбогондуктан көп учурда жабулуу аяк, жабулуу бойдон эле калчу. Эгер азыр дагы ошол учурдагыдай болгондо, элдин мойнуна түшкөн карыз жыл сайын миллиарддап өсө бермек экен. Болот Абдыжапаров, Бакытбек Максатбек уулу, 5 канал, Апта Сереп.